Асмандагы Кудай Ата, рахмат бүгүнкү күнүңүздү берип жатканыңыз үчүн. Кудайым Ата, рахмат өзүңүздүн ыйыкканыңызды төгүп, бизди куткарып алып, балдарыңыз кылып алып, бир туугандардын арасына кошуп берип койгонуңуз үчүн. Кудайым Ата, бүгүнкү боло турчу сөздү өзүңүздүн ыйык рухуңуздун жетеги менен менин алсыз оздорумду өзүңүз жетектеп, туура жеткилең кылып жеткире алышыма жардамыңызды беришиңизди суранам. Кудайым Ата, сиз келгенге чейин бизге тапшырып кеткен улуу жакшы кабар ишиңизди чын жүрөктөн биз куткарылган болсок, ошол ишти кубаныч жана сүйүү жүрөк менен аткара ала тургандай кылып жардам бере көрүңүз. Кудайым Ата, биз сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашаганга ыйык рухуңуз менен жетектеп жардам бере көрүңүз. Келе жаткан семинарга бардык бир туугандарыбыз менен жүрөктөрүбүздү бириктирип, ошол иште ар бирөөбүздү колдоно көрүңүз. Кудайым Ата, эң биринчиден биздин жакын адамдарыбызга, өлүмдү көздөй, чындыкты таанып билбей чуркап бара жаткан бир туугандарыбызга, жакын адамдарыбызга улуу сиздин тирүү сөзүңүздү жеткире алышыбызга жардамыңызды бере көрүңүз. Кудайым Ата, ушул улуу жакшы кабар ишинде бардык бир туугандарыбыз менен биргеликте сүйүү жана кубаныч жүрөк менен кызмат кыла ала тургандай кылып жардам бере көрүңүз. Бүгүн келе албай калган бир туугандарыбыз болсо, алардын жүрөктөрүн сактай көрүңүз. Алардын жүрөгүндө ар дайым бир туугандар менен биргеликте сөз үйрөнүп, баарлашууда бир болушуна өзүңүз жетектеп жардам бере көрүңүз. Кудайым Ата, биздин арабызда ооруп жаткан бир туугандар болсо, алардын ден соолуктарын бекемдей көрүңүз. Кимде ким ишенимде сыналып жаткан болсо, ишенимде алсыз болуп жаткан болсо, ар бирөөнө өзүңүздүн тирүү жана таасирдүү сөзүңүз менен жардам бере көрүңүз. Кудайым Ата, ошондой эле биз жакшы кабарды эч тоскоолдуксуз тарката алышыбызга, биздин өлкөнү башкарып жаткан жетекчилерди өзүңүз акылмандуулук берип, туура акыйкат башкара ала тургандай кылып жардам бере көрүңүз. Кудайым Ата, бүгүнкү күндүн убакыт сааттарын бардыгын өзүңүздүн колуңузга тапшырабыз. Бизди сүйүп куткарып алган биздин сүйүктүү Иса Машаяктын атынан сыйынабыз. Аминь. Келиңиздер, 1 Корунтуктарга 9 бөлүм 16 аятты чогуу окуйбуз. 1 Корунтуктарга 9 бөлүм 16 аят. Жакшы кабар таратып жаткандыгым менен мактана албайм. Анткени бул менин милдетим. Эгерде жакшы кабар таратпасам, мага кайгы. Бүгүн эки нерсенин үстүндө ой жүгүртөлү деп турам. Биринчиси, жакшы кабар таркатуу бул менин милдетим болуп саналат. Экинчиси, жакшы кабарды кантип таркатам. Канчалык жүрөктү өйкөгөн, канчалык оор маселе болсо дагы биргеликте ушул сөздүн үстүндө ой жүгүртөлү деп турам. Жакшы кабар таркатуу бул менин милдетим. Эгерде тагыраак айта турган болсок, жакшы кабар таркатуу бул куткарылган адамдардын милдети болуп саналат экен. Сиздер жакшы кабар таратпасаңыздар, кайгырасыздарбы же жокпу? Жумушта өзүңүздүн милдетиңизди аткарып жатып мактана аласыздарбы?
жаныңыздагы коллегаңызга келип, карачы мен өзүмдүн милдетимди аткарып жатам деп мактансаңыз, ал кандай ойдо болуш керек? Аябай күлкүсү келет болуш керек, Ошондуктан ушул сыяктуу эле жакшы кабар таркатуу биздин милдетибиз болгондуктан биз мактана албайт экенбиз. Куткарылган ар бир адамга Теңирибиз Ыйса Машаяк бейиштин ачкычтарын тапшырып кеткен экен. Ошол ачкыч менен Теңирибиз Ыйса Машаяк келгиче тозокко бара жаткан адамдар үчүн бейиштин эшигин ачып берип турушубуз керек экен. Бейиштин эшигин ачып берүү бул жакшы кабар таркатуу болуп саналат. Матай 16 бөлүм 19 аятты карасак. Матай 16 бөлүм 19 аят. Чогуу окуйбуз. Сага асман падышачылыгынын ачкычтарын берем. Жер үстүндө эмнени байласаң, асманда да ошол байлануу болот. Жер үстүндө эмнени чечсең, асманда да ошол чечилүү болот. Жер үстүндө эмнени байласаң, асманда да ошол байлануу болот дейт. Бул кандай маанидеги сөздөр? Куткарылган адам бул дүйнөдө жашап жатып, жакшы кабар айтпаса, анда ал Теңирден алган жакшы кабар ачкычын катып алып, өзү үчүн гана колдонуп жүргөн адамдарга барабар. Жер үстүндө эмнени чечсең, асманда да ошол чечилүү болот дейт. Бул кандай маанидеги сөздөр? Эгерде биз куткарылган адамдар жер үстүндө жашап жатып, адамдарга жакшы кабар айтсак, күнөөкөр адам күнөөлөрү үчүн өкүнүп, Ыйса Машаякты өзүнүн жеке куткаруучусу катары кабыл алса, анда ал адамдын күнөө маселеси чечилген болот. Эгерде күнөө маселеси чечилген болсо, анда ал бейишке бара алат. Ошондуктан куткарылган адамдардын мойнунда абдан чоң жоопкерчилик бар экендигин унутуп калсак болбойт экен. Ошол Кудайдан алган ачкычты өзүбүз үчүн колдонуп жүрө берсек, кандай көрүнүш болуп калат деп ар бирөөбүз жеке ойлонуп көрсөк, анда аябай эле уялсак керек. Бул жерде жашап жатып, бейиштин ачкычын катып алып, акырын өзүбүз кирип, аркабыздан эшикти жаап алып, ошондой жаап алсак, анда Кудай бизге эмне деп айтат? Накыл сөздөр 24 бөлүм 11-12 аят. Накыл сөздөр 24 бөлүм 11-12 аятты чогуу окуйбуз. Өлүмгө кыйылгандарды куткар, өлүмгө өкүм кылынгандарды куткаруудан кантип баш тартасың? Сен, мына, биз муну билген эмес элек дегени турасыңбы? Эмне жүрөктөрдү сыноочу билбейт бекен? Сенин жүрөгүңдү байкап туруучу муну билет. Ал адамга кылган ишине жараша тиешесин берет. Жакшы кабар таркатыш керек экенин бардыгыбыз эле жакшы эле билебиз. Ыйсанын сот тактысына келерибизди дагы бардыгыбыз эле жакшы эле билебиз. Анын алдына турганда Ыйсанын бир гана суроосу болуш керек. Сен жакшы кабар таркатуу үчүн эмне кылдың деген. Ошондо биз жооп бербесек деле, биздин баардык жашообуз анын алдында ачык айкын көрүнүп турса керек. Жашообуз көрүнүп турса мейли эле, бирок биздин жүрөгүбүз да көрүнүп турат аякта. Ошондуктан мен чындап куткарылган болсом, анда жакшы кабар иши бул менин милдетим болуш керек экен. Ыйык китепте тозоктогулар бейишти көрө алышат деп жазылган.
Андай болсо, бизди тааныган адамдар тожокко түшүп калса, анда алар бизди бейиштен көрүп канчалык тиш кычыратып кайгырышат. Сиздер кандай ойлойсуздар? Тозоктун ачкычы барбы же жокпу? Ыйык китепти карасак, тозоктун да ачкычтары бар экен. Бирок тозоктун ачкычы Исанын өзүнүн колунда экен. Аян 1-бөлүм 18-аят. Аян 1-бөлүм 18-аятты чогуу окуйбуз. Мен тирүүмүн, өлгөн элем, азыр болсо түбөлүккө тирүүмүн. Омин. Өлгөндөр жаткан жай менен өлүмдүн ачкычтары менде. Өлгөндөр жаткан жай менен өлүмдүн ачкычтары менде деген сөздүн мааниси кандай болуп калат? Баардыгы Исанын колунда деген сөз. Акырында баардык сотту Иса жүргүзөт деген сөз. Бирок Иса бизге бейиштин гана ачкычтарын тапшырып кеткен экен. Эмне үчүн? Эмнеге дегенде Кудай сүйүү, чыдамдуу, боорукер. Бир дагы адамдын тозокко кетишин каалабайт. Бирок Кудай эң биринчиден адилеттүү Кудай. Кудайдын сүйүүсү адилеттүү. Кудайдын чыдамдуулугу адилеттүү. Кудайдын боорукердиги адилеттүү. Кудай ыйык жана жарык болгондуктан анын жанына күнөө жолой албайт. А биз болсо күнөөкөр болуп төрөлгөнбүз. Өзүбүздүн күнөөлөрүбүздү тазалай албайбыз. Ошондуктан бул маселени Кудай өзү чечип берди. Кудай жерге келип, биз ала турчу жазаны өзүнө алып, күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип койду. Ушул бейишке алып бара турчу жакшы кабардын ачкычын куткарылган адамдарга тапшырды. Ошондуктан ар бир куткарылган адамда бейиштин ачкычы бар экен. Биздин милдетибиз өлүмгө бара жаткан адамдарга куткарылуу жөнүндөгү жакшы кабарды айтып, Теңирибиз Иса Машаякка жетелеп келсек, ал адамга дагы Теңир бейиштин ачкычын берет экен. Сиздер кандай ойлойсуздар? Куткарылган адам күнөө кетиреби же жокпу? Албетте күнөө кетирип алышы мүмкүн. 1-Жакан 1-бөлүм 10-аятты чогуу окусак. 1-Жакан 1-бөлүм 10-аят. Эгерде күнөө кылган жокпуз деп жатсак, анда Кудайды жалганчы кылып жатабыз жана анын сөзү биздин ичибизде жок. Албетте куткарылган адам күнөө кетиргиси келбейт. Бирок күнөөкөр денебиз бизди ар дайым күнөөгө түртүп турат. Эгерде жакшы кабар таркатпасам, жакшы кабар үчүн убактымды бөлбөсөм, жакшы кабар үчүн өтүп кете турчу байлыгымды колдонбосом, анда күнөө кетирип жаткан жокпузбу? Жакшы кабар таркатпай туруп күнөө кылган жокпузбу десек, жакшы кабар таркатпай туруп күнөө кылган жокпуз десек, анда Кудайды жалганчы кылып жатабызбы? Ошондуктан куткарылган адам кетирген күнөөлөрдүн арасынан эң чоң күнөө бул кандай күнөө болуп саналып калат? Жакып 4-бөлүм 17-аят. Жакып 4-бөлүм 17-аятты чогуу окуйбуз. Демек, ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп, жакшылык кылбаса, ал күнөө кылган болот.
Жакшылык кылуу бул Кудайдын сөзүнө тил алуу жана анын ишин аткаруу. Кудай алдында жакшы иш, ал кандай иш экендигин бардыгы эле куткарылган туугандар жакшы эле билишет. Кудайга жаккан эң жакшы иш бул жакшы кабар таркатуу иши. Албетте, жакшы кабар таркатуу үчүн биздин жакшы иштерибиз дагы керектелет. Кудай бир дагы адамдын тозокко барышын каалабайт. Ошондуктан биз үчүн бардык ишти Ыйса аркылуу аткарып койду. Ушул чындыкты ар бир адамга изилдеп көрүп, ишеним аркылуу куткарылууга ээ болуш үчүн биз Ыйсанын алдына адамдарды жетелеп келгенге аракет кылышыбыз керек экен. Башкача айтканда, семинарга алып келгенге аракет кылышыбыз керек экен. 1 Тимотейге 2 бөлүм 4 аят. 1 Тимотейге 2 бөлүм 4 аят. Чоң окуйбуз. Анткени ал бардык адамдардын куткарылышын, чындыкты таанып билишин каалайт. Биздин милдетибиз чындык эмне экенин башка адамдарга жарыялоо. Туурабы? Андай болсо, чындык деген эмне? Жакан 14 бөлүм 6 аятты ачсак. Жакан 14 бөлүм 6 аят. Чоң окуйбуз. Ыйса ага: жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. Ыйса бейишке алып бара турчу жол. Ыйса түбөлүк өмүр экендиги жөнүндөгү чындыкты башка адамдарга айтып беришибиз керек экен. Жакан 11 бөлүм 25 аят. Жакан 11 бөлүм 25 аят. Чоң окуйбуз. Ыйса ага мындай деди: мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да тирилет. Эгерде ар бир адам Ыйсага чын жүрөктөн ишенген болсо, ал өлсө да тирилет деген чындыкты башка адамдарга айтып беришибиз керек экен. Жакшы кабар таркатуу милдетин бардыгы эле бир туугандар жакшы эле билгендиктен, кыскача болсо дагы кичине эсибизге сала кеттим. Бүгүнкү сөздүн экинчи темасы бул кантип жакшы кабар таркатабыз. Ушул теманын үстүндө көбүрөөк ой жүгүртүп көрсөк. Пятница күнү биз бир тууганыбыз бир эжени баарылашууга алып келиптир да. Анан пасторлар болуп, бардыгыбыз апалардын менен чогуу отуруп баарылашып жатып, ал биздин бир тууган биздин жыйынга келгенине 3 жыл болуптур да. Анан 3 жылдан бери бир дагы семинарды толук уккан эмес экен. Анан ушул сөздү уккандан кийин мен кадимкидей мындай мурашки по коже дейт го, ошондой болуп кеттим да. Кадимкидей башкача болуп кеттим. Бардыгы эле биздин бир туугандарыбыз пастор баш болуп, ошондой абалда болуш керек деп ойлойм да. 3 жылдан бери биздин жыйынга келип, семинарды укканга аракет кылыптыр. Күнөөгө чейин угат экен дагы, анан жакшы кабар сөзүн кандайдыр бир иштер чыгып укпай калат экен да. Ошентип 3 жылдан бери семинарды толук уккан эмес экен. Ал кимдин мойнунда анда? Албетте биздин мойнунда. Куткарылган адамдардын мойнунда. Эгерде биз куткарылган болсок, ошол нерсени жүрөгүбүз менен сезсек, чогуу биздин жыйынга келип жүрсө, биз көтөрүлүп кетсек,
Кудай алдында турганда, мына могу киши силер менен 3 жылдан бери чогуу жүргөн. Неге көңүл буруп койгон жоксуңар? Неге толук семинарды угузган жоксуңар деп сурайт да. Туурабы? Ошондуктан экинчи темабыз бул кантип жакшы кабар таркатабыз. Жакшы кабар таркатуу ишин аябай оор жана татаал деп деле эсептештин кереги жок. Жакшы кабар таркатууну мен кантип куткарылууга ээ болуп калгандыгым жөнүндөгү күбөлүк сөз деп ойлосок, ошондо жеңил болот. Анда жакшы кабар таркатууда эч оорчулук жана тоскоолдук деле жаралбайт. Эгерде жакшы кабар таркатуу бул ыйык китепти толугу менен түшүндүрүп беришим керек, же болбосо башка диндерди жокко чыгарышым керек, баардыгын далилдешим керек, үйрөтүшүм керек, ишендиришим керек деп ойлосок, анда жакшы кабар иши эч качан ишке ашпайт. Ошондуктан менимче жакшы кабар таркатууну өзүбүздүн күбөлүк сөзүбүздөн баштасак, маанилүү жана пайдалуу жана таасирдүү болот го деген ойго келдим. Эмнеге мен мындай ойго келдим? Жакан 4-бөлүмдө Ыйса самариялык аял менен жолуккандыгы жөнүндө окуя жазылат. Бардыгыңыздар эле жакшы эле билсеңиздер керек. Ошол окуя аркылуу чоң сабак алсак болот го деген ойго келдим. Ошол окуянын ар бир аятына көңүл буруп ой жүгүртүп көрсөк, ал жерде биздин Машаяк Ыйса Теңирибиз самариялык аялга жакшы кабар айтып жатат. Жакан 4-бөлүм 4-аят. Жакан 4-бөлүм 4-аят. Ыйса Самария аймагы аркылуу өтүүгө тийиш эле дейт. Эмне үчүн Ыйса Самария аймагы аркылуу өтүш керек эле? Анткени ал жерде Ыйсага муктаж болгон жан жашачу. Эмне үчүн Кудай Кыргызстанда өзүнүн жыйынын жайгаштырды? Анткени бул жерде Ыйсага муктаж адамдар болгондуктан. Ыйса жөн гана Самария аймагы менен кетейинчи деген жок. Ал жерде куткарылууну суусаган адамдар болгондуктан ошол жерге атайын барды. Ошентип Ыйса Самариянын Шекем шаарына келип, бир кудуктун жанына отурат. Ошол маалда самариялык бир аял кудуктан суу алганы келет. 4-бөлүм 7-аятты окусак. Ошол маалда самариялык бир аял кудуктан суу алганы келди. Ыйса андан ичкенге суу сурады. Албетте Ыйса ал аял ошол убакта кудукка келерин билген. Ал анын жан дүйнөсүнүн суусаганын билип, аны менен жолугуп, аны күнөөлүү жашоосунан бошотууну каалаган. Ыйса аялга кайрылып, мага суу берчи деп сурады. Аял Ыйсанын жүйүт экенин билип, ал самариялык аял менен сүйлөшкөнүнө таң калды. Самариялыктар өздөрүн Жакыптын тукумунан деп эсептешкен. Жана өздөрүн чыныгы ысрайылдыктар деп эсептешкен. Бирок алар бүтпарастар менен аралашып жашагандыктан жүйүттөр аларды жек көрүшкөн. Бирок Ыйса сөзүн улап мындай деди. Жакан 4-бөлүм 10-11-аятты окусак. 10-11-аят. Ыйса аялга: эгерде Кудайдын белеги эмне экендигин жана сенден суу сураган ким экендигин билсең, сен андан өзүң сураар элең. Ошондо ал сага тирүү суу бермек, деп жооп берди. Аял ага: мырза,
суу сүзүп алгыда эч нерсең жок экен. Кудук болсо терең. Сенде тирүү суу кайдан болсун? Ыйса эң биринчиден өзү жөнүндө ал Кудай жана адам катары келгендиги жөнүндө айтып берип, ал аялды кызыктырды. Биз дагы жакшы кабар таркатып жатып, Ыйса Кудай экендиги жөнүндө акылмандуулук менен айтып беришибиз керек. Эгерде адам Ыйса Кудай экендигине ишенбесе, анда ал Ыйсага кантип мени куткара көр деп кайрыла алат. Ошондуктан Теңирибиз Ыйса Самариялык аялга акылмандуулук менен өзү жөнүндө адам катары келген Кудай экендиги жөнүндө сөзүн баштады. Бирок бул аял Ыйсанын айткан сөздөрүн адамдык түшүнүк менен түзмө-түз түшүнөт дагы, сенде суу сузуп алгыда эч нерсе жок экен дейт. Ошондо Ыйса мындай деп жооп берет. 4-бөлүм, Жакан 4-бөлүм 13-аят. Ыйса аялга мындай деп жооп берди. Бул суудан ичкен адам кайра эле суусайт. Ыйса бул дүйнөнүн кудугунан келген суу менен жана ал бере турган суунун ортосундагы айырманы акырындан акылмандуулук менен түшүндүрө баштады. Бул сууну ичкен адам кайра суусайт. Самариялык аял бул нерсени эң сонун түшүнгөн да туурабы? Ал күнүгө бул жака суу үчүн келчү. Бирок бул дүйнөнүн суусу эч качан жетишпейт. Көптөгөн адамдар бул жерден ырахатты жана канаттанууну издешет. Бирок ал адамдын жүрөгүнүн суусун кандыра албайт. Бул дүйнөнүн адамдарынын жүрөгү тешик болот. Ал тешикти бул дүйнөнүн нерселери менен бүтөгөнгө аракет кылышат. Бирок ал тешик бул дүйнөнүн ырахаты менен эч качан бүтөлбөйт. Бир белгилүү адам мындай сөздөрдү айткан экен. О Теңир, сен бизди өзүң үчүн жараттың. Биздин жүрөгүбүз сенде эс алганга чейин тынчыбайт деп. Ошондуктан Ыйса мындай сөздөрдү айтат. 14-аят. Ал эми мен берген суудан ичкен адам түбөлүк суусабайт. Мен бере турган суу анын ичинде түбөлүк өмүргө агып баруучу булакка айланат. Ыйса берген суу чындап эле чаңкоону кандырат. Аны чындап куткарылган адамдар чындап жүрөгү менен түшүнөт. Ким машаяктын батасын жана ырайымын ичсе, ал кайра суусабайт. Машаяк берген суу жердеги мүмкүнчүлүктөр менен чектелбестен түбөлүккө алып баруучу суу экендигин түшүндүрөт. Бул дүйнө бере турган нерселердин баары адамдын жүрөгүн толтура албайт. Бирок Ыйса берген баталар адамдын тешик жүрөгүн бүтөбөстөн бир жүрөккө камтый албаган баталар жөнүндө айтып жатат. Бул дүйнөнүн рахаттары бир нече жылга созулат. Бирок машаяк берген кубанычтар түбөлүк өмүргө чейин созулат. Ыйса бул сөздөрдү айткандан кийин ал аял мындай деп жооп берет. 15-бөлүм, 15-аят, Жакан 4-бөлүм, 15-аят. Ошондо аял ага, мырза, суусабашым үчүн, бул жерге сууга келбешим үчүн, мага ошол суудан берчи деди. Аял бул кереметтүү суу жөнүндө укканда дароо ошол сууну берчи деп сурады. Бирок ал дагы эле кадимки бул дүйнөнүн суусу жөнүндө ойлоп жатты. Күнүгө кудукка барып, күнүгө суу ташып,
оор чакаларды ким эле көтөргүсү келсин. Бирок ал аял Теңир Ыйса рухий суу жөнүндө айтып жатканы жөнүндө түшүнгөн жок. Ал аял адамдын жан дүйнөсүнө ишеним аркылуу келе турган баталарды айтып жатканын түшүнгөн жок. Ушул учурда Ыйса мындай деди. 4-бөлүм 16-аят. Барып, күйөөңдү бул жерге чакырып кел, деди Ыйса. Аял жаңы эле суу жөнүндө сурады. Суу жөнүндө эле сүйлөшүп жатып эле күтүлбөгөн жерден Ыйса күйөөңдү бул жерге чакырып кел, деди. Эмне үчүн Ыйса аялга күйөөңдү бул жерге чакырып кел деп суранды? Адамдар куткарылуу жөнүндөгү жакшы кабарды угаардан мурун өзүнүн күнөөкөр экендигин мойнуна алыш керек. Ал Машаякка чын жүрөктөн өкүнүү менен, күнөөсүн моюнга алуу менен келиши керек. Эмнеге дегенде Ыйса анын күнөөкөр жашоосу жөнүндө баарын билген да. Жана ал акырындык менен кадам сайын анын күнөөкөр экендигин түшүндүрүп берип жатат. Адамдар бир нерсени жүрөгү менен так түшүнүшү керек. Күнөө үчүн түбөлүк өлүмгө бара жаткандарын. Алар куткаруучу Ыйсага муктаж экендерин. Алар өздөрүн куткара албай тургандыгын. Ыйса аларга керек болгон куткаруучу экенин. Күнөөлөрү үчүн өкүнүп, Ыйсанын алдына келиши керек. Эгерде адамдар ушул нерсени жүрөгү менен түшүнбөсө, анда ал Самариялык аялга окшоп күнөөсүн жашырууга аракет кылат. Ошондуктан Самариялык аял эмне деп жооп берди? 4-бөлүм 17-аят. Менин күйөөм жок, деп жооп берди аял. Ошондо Ыйса ага, күйөөм жок деп чындыкты айттың, дейт. Бул Самариялык аял калп айткандай болбоюн деп, иштин чыныгы абалын жашырууга аракет кылып жатат. Ал менин күйөөм жок деп жооп берди. Балким юридикалык жактан алганда анын билдирүүсү туура. Бирок ал азыркы жашап жаткан адам менен кетирип жаткан күнөөсүн жашыруу үчүн аракет кылып жатат. Теңир Ыйса Кудай катары ал аял жөнүндө баарын билген. Ал аялга, ал ага сен күйөөң жок деп туура айттың, дейт. Юридикалык жактан туура эле айттың, дейт. Бирок Ыйса адамдарды бул дүйнөнүн мыйзамы менен соттобойт да. Ыйса өзүнүн ыйык мыйзамы менен ар бир адамдын жүрөгүн соттойт. Ал балким досторунун баарын алдай алмак. Бирок Теңирди эмес. Ыйса ал аял жөнүндө баарын билген. Ошондуктан Ыйса мындай деди. Жакан 4-бөлүм 18-аят. Сен 5 жолу күйөөгө чыккансың, бирок азыркысы күйөөң эмес. Муну сен туура айттың, деди. Теңирибиз Ыйса Самариялык аял менен сүйлөшкөнүнө тереңирээк көңүл буруп көрсөк. Ыйса ал аял жөнүндө баардыгын билген. Жана деталдуу түрдө баардыгын ачыктап бере турчу күчү бар. Ушундай Ыйса, сен эмне үчүн алдайсың? Сен алдамчысың. Сен күнөөкөрсүң. Ошол күнөөң үчүн тозокко түшөсүң, деп айыптаган жок. Тескерисинче ал аялга сүйүү менен, аяр мамиле менен, акылмандуулук менен
мамиле кылып жатат. Бул жерде Ыйса адамды күнөөнүн жүгүнөн бошотуу үчүн аракет кылып жатат. Ошондо Ыйса ал аялга өткөн жашоосун айтып бергенде аябай таң калса керек. Анын 5 күйөөсү бар болчу. Азыр чогуу жашаган күйөөсү эмес. Бул маанилүү эскертүү болуп саналат. Адам өзүнүн күнөөкөр экендигин мойнуна алмайынча, Ыйса ага тирүү суу менен батасын бере албайт. Анда аял Ыйсага мындай деп жооп берет. Жакан 4-бөлүм 19-аят. Аял ага: "Мырза, сенин пайгамбар экениңди билдим" дейт. Турмуштун бүт картинасы аялдын алдына келгенде, аны менен сүйлөшүп жаткан адам жөнөкөй адам эмес экенин түшүнөт. Бирок ал аял Ыйса Кудай экенин дагы деле түшүнгөн эмес. Адам так куткарылууга ээ болуш үчүн Ыйса Кудай экенине шексиз ишениши керек. 1-Жакан 5-бөлүм 20-аят. 1-Жакан 5-бөлүм 20-аят. Чогуу окуйбуз. Кудайдын уулу келип, бизге чыныгы Кудайды таанып билүүгө акыл бергенин да билебиз. Биз анын чыныгы уулу Ыйса Машаяктын ичиндебиз. Ал чыныгы Кудай жана түбөлүк өмүр. Ыйса чыныгы Кудай болгондуктан түбөлүк өмүр суусун бере алат. Самариялык аял өзүнүн күнөөсүн түшүнө баштагандыктан теманы өзгөртүүгө аракет кыла баштайт. Бирок Ыйса аялдын баардык суроосун четке какпастан жооп берет. Анан Жакан 25-аяттан баштап карасак. Жакан 4-бөлүм 25-аят. Жакан 4-бөлүм 25-аят. Аял Ыйсага: "Машаяк келерин билем. Ал келгенде бизге баарын айтып берет" деди. Аял мындан мурун Ыйса жөнүндө ал пайгамбар деп ойлоп жаткан. Азыр болсо Машаяк келерин билем деп жооп берди. Бул жерде ыйык рухтун жардамын көрсөк болот. Ыйык рух жардам бербесе адам куткарыла албайт. Ыйык рух жардам бериши үчүн адам куткарылууну суусагандай каалашы керек. Ошондуктан Теңирдин сөздөрүн угуп жатып, Самариялык аял акырындык менен Машаяктын келиши жөнүндөгү ойго келди. Ошондо Ыйса мындай деп жооп берди. Жакан 4-бөлүм 26-аят. 26-аят. Ошондо Ыйса ага: "Сен дал ошо өзү менен сүйлөшүп турасың" деди. Ыйса ага: "Сени менен сүйлөшкөн ошол Кудай менмин" деп жооп берди. Бул канчалык күчтүү сөздөр. Эгерде мен ошол аялдын ордуна болуп ушул сөздөрдү уксам, эсимди жоготуп жыгылып калмак болушум керек. Ошол кезде Ыйсанын өзү менен сүйлөшкөн, өзү менен жолуккан адамдар канчалык бактылуу адамдар. Бирок биз дагы канчалык бактылуу адамдар экенибизди унутпашыбыз керек. Биз дагы Ыйсаны көрбөсөк да сүйөбүз. Ыйса менен сыйынуу аркылуу сүйлөшө алабыз. Анын үнүн ыйык китеп аркылуу уга алабыз. Жакан 20-бөлүм 29-аятта Ыйса мындай сөздөрдү айтпады беле? "Мени көрбөй туруп ишенгендер бактылуу" деп.
Андай болсо, биз Ыйса менен бетме-бет жолуккан адамдарга караганда дагы бактылуу экенбиз. Ошондо аял Ыйса Теңир Кудайдын өзү менен сүйлөшкөнүн билгенден кийин кандай иштер болду? Жакан 4-бөлүм 28-29 аят. Жакан 4-бөлүм 28-29. Чогуу окуйбуз. Аял суу алган идишин таштап шаарга барды да элге: "Жүргүлө, кылганымдын баарын айтып берген адамды көргүлө, ал Машаяк эмеспи?" деп айта баштады дейт. Аял суу алган идишин таштап дейт. Бул эмнени түшүндүрөт? Аялдын идиши эмнени түшүндүрөт? Бул анын каалоолорун канаттандыруу үчүн колдонгон жашоодогу ар кандай нерселерди түшүндүрөт. Ал аял Ыйсаны чыныгы куткаруучу Кудай экенин таанып билгенден кийин, анын жашоосунда мурун маанилүү болгон нерселердин баары эми мааниси жок болуп калды. Ал өзүнүн суу ташыган идишин таштабастан шаарга келди дейт. Шаарга барды дейт. Бул эмнени түшүндүрөт? Чындап куткарылган адам эми башка адамдар жөнүндө ойлой баштайт. Менин жакындарым дагы мен алган куткарылууну алса экен деп ойлой баштайт. Ошондуктан бул аял идишин таштап шаарга жакшы кабар айтканы жөнөдү. Бир адам мындай сөздөрдү айткан экен: "Кээ бирөөлөр апостолдордой болууну абдан каалашат" дейт. Мен болсо суу ташыган идишин таштап адамдардын жанын издеген самариялык аялдай болгум келет дейт. Ал аял шаарга келип жөнөкөй күбөлүк сөздөрдү айтты. Бирок анын жыйынтыгы абдан жакшы болду. Ал бардык шаар тургундарына келип мындай деди: "Жүргүлө, кылганымдын баарын айтып берген адамды көргүлө." Биз дагы бул аялга окшоп келе жаткан семинарга жакын адамдарыбызды чакырып көрөлү. Жүргүлө семинарга. Кудай биз үчүн эмне кылганын барып көргүлө. Кудай бизди канчалык сүйөт экенин семинар аркылуу текшерип алгыла деп чакыралы. Кудай бардык далилдерди көрсөтүп берет. Ыйса ким экенин изилдеп көргүлө деп чакырып көрөлү. Самариялык аял ушинтип айткандан кийин кандай иштер болду? Жакан 4-бөлүм 30 аят. 4-бөлүм 30 аят. Ошондо алар шаардан чыгып Ыйсаны көздөй жөнөштү дейт. Бул аял күбөлөндүрүү сөзүн айткан соң шаардыктар үйлөрүн жана иштерин таштап Ыйсаны көздөй жөнөштү дейт. Адамдын жашоосунда эң маанилүү болгон түбөлүк өлүмдөн куткарылуу маселеси турганда бардык иштерди жыйыштырып ошол маселени чечкенге аракет кылышыбыз керек. Самариялык аял суу ташыган идишин таштап шаардагы адамдарга келип өзүнүн күбөлүк сөзүн айтып бергенде кандай иштер болду? 39 аятта. Жакан 4-бөлүм 39 аят. Ошол шаардагы самариялыктардын көпчүлүгү ал мага кылганымдын баарын айтып берди деп күбөлөндүргөн аялдын сөзү аркылуу Ыйсага ишенип калышты. Самариялык аялдын жөнөкөй жана ачык күбөлөндүрүүсүнөн улам көп адамдар Ыйсага ишенип калышты дейт.
Ошондуктан куткарылган биздин бул жашоодо эң чоң милдетибиз бар экенин унутуп калбашыбыз керек. Ар бир куткарылган бир тууганда бейишке алып бара турчу жакшы кабар ачкычы бар экендигин унутуп калбашыбыз керек. Ошондуктан келгиле бир ачкычты алып, ал ачкычка бейиштин ачкычы деп жазып туруп, мойнубузга илип коебуз. Аны көргөн сайын балким уялып турабыз. Албетте бул тамаша. Бирок чындыгына жараша. Ойлонуп көрсөк, самариялык аял бир нече сөздөрдү гана айтты. Ал мага кылганымдын баарын айтып берди. Ушул эле сөздөр куткаруучу Ыйсага алып келүү үчүн жетиштүү болду. Бул сөздөр бизге жөнөкөйлүктүн, кайраттуулуктун жана Ыйса Машаяк жөнүндөгү чындыкты ачык айтуунун үлгүсү болуп саналат. Адамдарды биз куткарбайбыз да. Адамды Ыйса өзү куткарат. Ошондуктан биз кантип Ыйса жөнүндө ачык күбөлөндүрө албайбыз. Ошондуктан жакшы кабар таркатууну өзүбүздүн куткарылуу жөнүндөгү күбөлүк сөзүбүздү айтып, адамдарды семинарга алып келсек, ал адам семинар аркылуу Кудайдын толук ырайымын көрө алат. Эмнеге дегенде, ошол шаардагы адамдар Ыйсанын өзүнө келгенде, андан да көп адамдар ишенип калды деп жазылат. 4 бөлүм 41-42 аят. Жакан 4 бөлүм 41-42 аят. Чоң окуйбуз. Анын сөзүн угуп, ага дагы көп киши ишенип калды. Алар аялга: биз эми ага сенин сөзүң боюнча эле ишенип жаткан жокпуз. Анткени анын сөзүн өзүбүз да угуп, анын чын эле дүйнөнүн куткаруучусу Машаяк экенин билдик дешти. Анын сөзүн өзүбүз да угуп, анын чын эле дүйнөнүн куткаруучу Машаяк экендигин билдик дешти. Бул канчалык кубанычтуу иш. Биз дагы келе жаткан семинарда ушундай күбөлөндүрүү сөздөрдү жаңы адамдардан уксак, канчалык теңир менен чогуу бирге чогуу кубана алабыз. Ошондуктан биздин максатыбыз самариялык аялдыкындай эле. Башка адамдарды Ыйсанын алдына алып келүү. Башкача айтканда, колубуздагы теңир берип жаткан баардык нерсени колдонуп, адамдарды семинарга алып келгенге аракет кылышыбыз керек. Лука 16 бөлүм 9 аят. Лука 16 бөлүм 9 аят. Чоң окуйбуз. Мен да силерге айтып коеюн. Өтүп кете турган байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө. Байлык жок болуп кеткенден кийин силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алышсын. Мен ушул сөздөрдү түшүнгөндө аябай таасирленгем. Ыйса айтып жатат: өтүп кете турган байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө деп. Кудай сенин колуңа эмне берген болсо, эң биринчиден жакшы кабарды ойлон деген сөз. Байлык жок болуп кеткенден кийин өкүнүп калба деген сөз. Силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алышсын. Бул кандай маанидеги сөздөр? Ыйсага жол көрсөткөн адам катары бейиште мени тосуп алчу адамдар жөнүндө айтылып жатат. Эгерде биз жакшы кабар айтып, семинарга алып келип, ал адам куткарылып калган болсо, ошол адамдар бейиштен ыраазычылык билдирип,
кубаныч менен тосуп алышат деген маанидеги сөздөр. Мен сен аркылуу Исаны таанып билгем. Мени сен семинарга чакыргандыктан келгем деп кубаныч менен тосуп алат деген сөз. Андай болсо биз ойлонуп көрүшүбүз керек. Бейиште мени кубаныч менен тосуп ала турчу адамдар болобу же жокпу деп. Башкаларды, башка бир туугандарды көптөгөн адамдар кубаныч менен тосуп алып атат. А эгерде мен ошакта жалгыз туруп калсам, канчалык уялам? Мен деле отуруп санап көрдүм да, мени ким тосуп алат болуш керек депчи. Жакшы кабар айткан адамдарым бар да, санап көрсөм аябай эле аз экен да. Ошондуктан биз дагы ойлонуп көрүшүбүз керек экен. Бейиште мени кубаныч менен тосуп алган адамдар болобу же жокпу деп. Бүгүнкү сөз аркылуу эки нерсенин үстүндө ой жүгүрттүк. Менин сөзүм кыскача эле, билесиздер. Биринчиси, куткарылган адамдардын абдан маанилүү милдети бар экендиги жөнүндө ой жүгүрттүк. Ал жакшы кабар таркатуу милдети. Экинчиси, Теңирибиз Ыйса Машаяк кантип жакшы кабар таркаткандыгы жөнүндө ой жүгүрттүк. Ошондуктан Ыйсанын сот тактысынын алдына келгенде мен өкүнүп калбашым керек. Ыйсанын алдына турганда милдетимди аткарбагандыгым үчүн кайгырып калбашым керек. Бүгүнкү биздин негизги аятты дагы бир жолу окуп, сөздү жыйынтыктайлы. 1 Корунтуктарга 9 бөлүм 16 аят. 1 Корунтуктарга 9 бөлүм 16 аят. Жакшы кабар таратып жаткандыгым менен мактана албайм. Анткени бул менин милдетим. Эгерде жакшы кабар таратпасам, мага кайгы. Чогуу сыйынабыз. Асмандагы Кудай Ата, рахмат бүгүнкү күнүңүздү бергениңиз үчүн. Кудайым Ата, рахмат бүгүн сиздин сөзүңүздүн үстүндө ой жүгүртүүгө жана ар бир куткарылган адамда сиз тапшырып кеткен бейиштин ачкычы бар экендиги жөнүндө эсибизге салып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кудайым Ата, ар бирөөбүз чындап куткарылган болсок, сиз тапшырып кеткен ишти жеңил ойлобостон биздин милдетибиз экенин чын жүрөктөн түшүнүп, ошол ишти сиз келгенге чейин кубаныч жана сүйүү жүрөк менен аткара ала тургандай кылып жардам бере көрүңүз. Кудайым Ата, ушул эртең баштала турчу семинарга көптөгөн адамдарды, биздин туугандарды колдонуп жетелеп келип беришиңизди суранабыз. Кудайым Ата, бизди өзүңүздүн куралдарыңыз катары өзүңүздүн ишиңизде кандай кааласаңыз ошондой колдоно көрүңүз. Эртең баштала турчу семинарга баардык бир туугандарыбыз менен жүрөктөрүбүздү, күчтөрүбүздү бириктирип, жакшы кабар таркатуу ишинде бир болушубузга баардыгыбызды чогулта көрүңүз, Кудайым Ата. Көптөгөн адамдар сиздин чындык сөзүңүздү таанып билип, куткарылууга так ээ болуп калышына жардам бере көрүңүз. Ошондой эле эртеңки боло турчу семинарга чакырылган адамдар дагы бар, Кудайым Ата. Ошол адамдардын жолундагы баардык тоскоолдуктарды өзүңүз талкалап, шайтандан келе турган тоскоолдуктарды, азгырыктарды өзүңүз талкалап жетелеп келип беришиңизди суранабыз. Ар бир адам эң биринчиден өзү чындап куткарылууну каалаган даяр жүрөк менен келишине жардам бере көрүңүз. Баардыгына сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошол семинардын башынан аягына чейин биз менен чогуу болуп, ийгиликтүү өткөрүп беришиңизди суранабыз.
Бүгүнкү калган убакыт сааттардын баардыгын өзүңүздүн колуңузга тапшырабыз. Бизди сүйүп куткарып алган биздин сүйүктүү Иса Машаяктын атынан сыйынабыз. Аминь.